Ат башында болгон катуу шамал 30дай турак үйгө зыян келтирген. Учурда табият кырсыгынын кесепеттерин жоюу иши уланып жатат. Нарын облусунун Ат башы районунда 8 апрель күнү кечки саат 9-дарда катуу шамал катталган. Катуу шамалдын ылдамдыгы 23 метрден 25 метрге чейин жеткен. Ушул катуу шамалдын кесепетинен Ат башы районунун кээ бир аймактарында турак жайлардын чатырлары учуп кеткен. Жерде жарандык коргонуу комиссиясы жана ошондой эле Ат башы райондук өзгөчө кырдаалар бөлүмүнүн чамтоо жеринен иш алып барган. Тактоо иштери боюнча жана ошондой эле жергиликтүү калк арасында да түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө жалпысынан 227 даана шифер жана 529 чарчы метр чатыр учуруп кеткен. Зыянга учураган турак жайлардын саналуусу гана камсыздандырылган. Көпчүлүгүн эми мүлк ээлери өзүлөрү калыбына келтирет. Аз камсыз болгон жардамга муктаждарга жергиликтүү эл көмөк көрсөтүүдө. Бүгүнкү күндө жергиликтүү жамааттын жалпы элдин колдоосу менен эле демөөрчүлөрдүн ошол иштерди негизинен аз камсыздарды бак көрөрү жоктордукун оңдоо иштерин жүргүзүштү. Бүгүнкү күндө жалпы эл көтөрүлүп эле ачык калган мындай эме турак жайлар жок азыр. Ар бир сарайларын, мал короолорду оңдоо иштерин жеке ээлери өздөрү жүргүзүп жатат да. Ал эми камсыздандырылган үйлөр боюнча бүгүнкү күндө комиссия иштеди. Өзлөрүнүн корутундуларын берип, тиешелүү мамлекет тарабынан колдоолор көрсөтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шамалдан гана эмес, табият кырсыктарынын башка түрлөрүнөн да сак болууга чакырат. Нарын Оруктам жолунун 65-чакырымы кар көчкүсүнөн улам буулуп калган. Аталган жол убактылуу жабык болгондуктан жабыркагандар жок. Учурда каттамды кардан арылтуу иши уланып жатат. Кар көчкүсү башка жолдордо да болушу мүмкүн. Кыргызстандын тоолуу райондорунун Бишкек-Ошу автоунаа жолунун 121-138 чакырымдарында, 198-255 чакырымдарында, Алабуга-Канышкыя автоунаа жолунун 71-74 чакырымдарында, Красная Горка-Акташ автоунаа жолунун 1-4 чакырымдарында, Каракол-Эңилчек автоунаа жолунун 64-90 чакырымдарында кар күрткүсү жана кар көчкү коркунучу сакталат. Жолдордун айрым участоктарында тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү эми Талас жана Ысык көл райондорунда байкалары күтүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аталган аймактарда 11 апрелде үшүп жүрөөрүн билдирди. Калыгул Асанбаев, Нуркамил